Кезегінде Бишкек Нарын Торғалт жолунун Кара Үңкүр капчыгайында малчылык менен алектенген Турар Матаева Теңиртоо жергесинде кымыз бизнесине чыйыр салгандардын бири. Алгаш жылкыдан саап алгандарын, сүзмө, куруттарын сатса, эми митип, атайын ден соолукту чыңдоо жана эч алуу жайын бала бакалар менен биргеликте иштетүүдө. Чындыгында азырынча 4 тарабы төп болуп кетпесе да, мөлтүр суусу таштан ташка урун аккан сайдын жээгиндеги ал жерге өрүлгөндөр арбын. Колдо бар алтын баркы жок деп барктачу эмеспиз. Элдин баары келип ичип атат. Тетиги көлдөн келди, Чоктал деген жерден 4 баласы менен. Ат башыдан келет, Кочкордон келет, ушинтип келип ичишет. Тетиги жатаканага жатышат, бос үйлөргө жатат. Туристтер токтойт такай. Жылда келип салабыз менен бул жакы бияктын ээси менен тааныш болуп калдык, ошол болгон условиясын түзүп берет бизге. Жакшы экен, баардыгы бош үйүн коюп берген, очогу, самору баардыгы бар экен. Ал эми айтылуу Сөңкөлдүн дарбазасына саналган Тешик жайлоосуна Самара Акунова бала бакырасы менен Ысык Көл облусунан келген. Айтымында кичи мекендеги кымыз менен бул жердикин салыштырып болбойт. Нарындыкы даамдуулугу жана күчтүү дарылык касиети менен өзгөчөлүктүнбү анча-мынча дартка даба. Бул 3 күн болду, бүгүн 3-күн күн. 5 мал сүт ичип атабыз. Мен тамагым ооруп келген. Өзүм дагы 1 ай мурун операция болгом. Мага көп бүт жагынан мен азыр бул бүт болгон жерден камсыздап, мен аябай канааттандырып, өзүм ден соолугумду чыңап, тамагымды ооруп келген. Өмүр бою мал четиндеги аксакалдарыбыздын пикирлеринде бээ сүтүн жана саамалын үлкөр жылдызы чыкча, тагыраагы июндун 25-тен чейин ичкен өтө пайдалуу. Кымызын толук кандуу ышлаган сабадан мыктылап ышсаң, даамы ого бетер артып, адам организмине миңдин бири. Тилекке каршы учурда анын ордун челектер алмаштырганданбы, сапаты начарлап кетпеди бекен деген күмөн ой жаралбай койбойт. Аны эми азыр сабанын түйшүгүнөн качышып элечи. Баарыбыз эми качып элечи. Ушу челекке өтүп кеткенбиз. Бир 3-4 күндө ичин жууп, тазалап, эшикке алып чыгып тобурчакка быштап, алып келип ичин сары майлап алып, анан кайра кымызыбызды коюп, сүтүбүздү кыйып, анан бышып, ошондо балыгыбыз болот да. Дейинкиси жай күндөрүндө гана кымыз сатуу менен түйшөлгөндөр туризмдин бир агымы катары бааланарын жашырып кереги жок. Табияты татына, абасы таза, айтылуу Кара Үңкүр капчыгайында жогорудагы кымыз сатуу менен алектенгендер 20-дан ашыгыраак. Бирок алардын баарысынан көз алдынча аракеттенгендиктен кандайдыр бир туризм туурасында кеп кылуу эртерээктей. Анықтан жергиликтүү бийлик мына ушулардын башын бириктирип, кандайдыр бир ири долбоорду алып балким биз чет өлкөлүк туристтерди өзүбүзгө көбүрөөк тартмакпыз. Бөдөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.